Bismillahirrahmanirrahim. Öz zamanasında ötө çoğun jana atактуу алым Шакик Балхи рахматуллахи алейхиге bir kişi келип төмөндөгүчө суроосун узатат. Менин нафсим Аллах Тааланын өкүмдөрүн аткарып, жакшы иштерди кылып, жакшы амалдарды кылууну каалабайт. Тескеринче нафсиме баш ийип, жаман иштерди, күнөө иштерди кылууну каалаймын дейт. Мунун суроосун уккан алым, мен сага 5 шарт коёмун, эгер ошол шартты аткара турган болсоң, Аллахтын өкүмүн аткарбастан, жакшы амалдарды кылбастан, өзүңдүн нафсиңе каалагандай баш ийип жашай бергин дейт. Ал шарттардын биринчиси, сен Аллах Тааланын сага берген рызкысын жебегин дейт. Жанагы киши мен кантип Аллахтын мага берген рызкысын жебейин, мен ага муктаж болсом, эгер жебесем алсырап өлүп каламын. Алым айтат, сен Аллах Тааланын сага берген рызкысын жеп туруп, Аллахка тоң моюндук кылгандан уялгын дейт. Экинчиси болсо, качан күнөө иш кылып жаткан учурда сен Аллах Таалага көрбөй турган жерге барып күнөө иш кылгын дейт. Тигил киши айтат, Аллах Таала көрбөгөн жер барбы? Аллах Таала бардык жерди көрүп турат го десе, алым, сен Аллах Таала көрүп турган абалда Аллах Таалага тоң моюндук кылгандан уялгын дейт. Үчүнчү шартым, сен Аллах Таала жараткан асман жердин чек арасынан чыгып кеткен дагы ошол жакта Аллах Таалага тоң моюндук кылып, каалаганыңдай жашай бергин дейт. Ал киши айтат, мен андай кыла албаймын. Ал нерсе менин колумдан келбейт дейт. Төртүнчү шарт болсо, эртең ахиретте Аллах Таала сенден кылган жаман иштериң туурасында сураса, бул ишти эмне үчүн кылдың деп сураса, сен Аллах Таалага бир шылтоону айта аласыңбы десе, мен Аллах Таалага эч бир шылтоону айта албаймын дейт. Ал эми бешинчи шарты болсо, эртең сенин күнөөлөрүң себебинен ахиретте Аллах Таала сени периштелерге дайындаса, тозокко алып баргын деп дайындаса, ошол периштелердин колунан чыгып кеткенге сенин кудуретиң жетеби дейт. Жанакы киши көзүнө жаш алып, мен ушул айтылган шарттардын бирөөсүн да аткара албайт экенмин. Демек мен Аллах Таалага баш ийип жашашым керек экен деп, болду, мен түшүндүм, сиздин насаатыңыз мага жетиштүү. Эми ушул насааттарды уккандан кийин дагы Аллахка тоң моюндук кылып, өз нафсисине эргешип, жаман иштерди кылган адам бул эң акмак адам деген экен. Урматтуу мусулман бир тууган, ал нафсини Аллах Таала ар бирибизге берген. Адамдын нафсиси ибадат кылууну, Аллахка баш ийип жашоону, пайгамбарга итаат кылып жашоону дин менен өткөрүүнү каалабайт. Тескеринче өзү каалаган нерсени аткарууну каалайт да. Эми ошол нафсиге баш ийбестен Аллах Тааланын өкүмүнү аткарып жашаганга толук биз аракет кылыш керек экенбиз. Анткени карап көрө турган болсок, Аллах Тааланын рызкысыны жебестен биз күн өткөрө албайбыз. Аллах Таала көрбөй турган эч бир жер жок. Жана Аллах Тааланын чек арасынан, асман жердин чек арасынан сиз менен биз чыгып кете албайт экенбиз. Аллах субханаху таала Ар-Рахман сүрөсүндө айтат: "Астаиду биллах. Я ма'шарал джинни вал инси ин истатa'tum an tanfudu min aqtarис samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan." О жиндер жана инсандар, эгерде силер күчүңөр жетсе, кудуретиңер жетсе, асман менен жердин чек арасынан чыгып кетүүгө, анда чыгып кеткиле дейт, бирок чыгып кете албайсыңар дейт да. Андыктан урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала бизди бул дүйнөгө жаратты, кыска бир мөөнөт берди. Бир адамга бир 40 жыл, 50 жыл, 60 жыл, 80 жыл берди. Ошол кыска убакыттын ичинде адам өзүнүн түбөлүктүү ахиретин куруп, өзүнүн Роббисин ыраазы кылып, өзүнүн бейишине эмгек кылып алуусу зарыл. Аллах Таала бардыгыбызга бейиштик амалдарды кылып, тозоктук амалдардан сактанганга жардам берсин. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.